Саламатсыңар балдар. Ташыбек Тургунов орто мектебинин 4-класстар үчүн математика сабагын баштайлы. Анда эмесе мурдагы сабактагы көнүгүүлөрдү улап, бүгүн дагы көнүгүүлөрдү иштейли. 971 көнүгүү. Автобус 65 км/саат ылдамдык менен К саат жол жүрдү. Автобус К саатта кандай аралыкты басып өткөн? Туюнтма түзүп, Кга 2, 4, 6 деген маани берип, туюнтманын маанисин аныкта. Алгач туюнтма түзүп алабыз. 65 км/саат көбөйтүү К. К бизде белгисиз болгондуктан Кга 2 деген маани берели. 65 км/саат көбөйтүү 2 барабар 130 км. Демек автобус 2 саатта 130 км жолду басып өткөн. Кга 4 деген маани берели. 65 км/саат көбөйтүү 4 барабар 260 км. Демек автобус 4 саатта 260 км жолду басып өткөн. Кга 6 деген маани берели. 65 км/саат көбөйтүү 6 барабар 390 км. Демек автобус 6 саатта 390 км жолду басып өткөн. 972 көнүгүү. Жактары 2 см жана 4 см болгон АБСды тик бурчтугун сызып, АС диагоналын жүргүз. АБС үч бурчтугунун аянты канча болот? Алгач АБСды тик бурчтугун сызып алабыз. Андан кийин АС диагоналын жүргүзөбүз. АС диагоналын жүргүзгөндөн кийин АБС үч бурчтугу пайда болот. АБС үч бурчтугунун аянтын табыш үчүн биринчи АБСды тик бурчтугунун аянтын табып алышыбыз керек. АБСды тик бурчтугунун аянтын табыш үчүн узунун туурасына көбөйтөбүз. С барабар 2 см көбөйтүү 4 см барабар 8 квадрат сантиметр. Эми АБС үч бурчтугунун аянтын табыш үчүн АБСды тик бурчтугунун аянтын тең 2-ге бөлөбүз. Ошондо АБС үч бурчтугунун аянты келип чыгат. С барабар кашанын ичинде 2 см көбөйтүү 4 см бөлүү 2 барабар 8 квадрат сантиметр бөлүү 2. Демек АБС үч бурчтугунун аянты 4 квадрат сантиметр. 973 көнүгүү. Амалдарды аткарып, тууралыгын башка амал менен салыштыр. 415 көбөйтүү 322, 327. 5184 бөлүү 54. 900 кемитүү 439. 6217 кошуу 3255. Эми амалдарды аткарып, тууралыгын башка амал менен салыштырабыз. 415 көбөйтүү 327 барабар 135705. Эми 135705ти 327ге бөлсөк, кайра эле 415 келип чыкты. 5184 бөлүү 54 барабар 96. Эми 96-ны 54-кө көбөйтсөк, 5184 кайра эле келип чыкты. 6217 кошуу 3255 барабар 9472. Эми 9472ден 3255ти кемитсек, кайра эле 6217 келип чыкты. 900 кемитүү 439 барабар 461. Эми 461ге 439 кошсок, кайра эле 900 өзү келип чыкты. 974 көнүгүү. 342 кемитүү А көбөйтүү 49 туюнтмасындагы А тамгасына өзүң маани берип, туюнтманын маанисин аныкта. Ага кандай маани берүүгө болбойт? 342 кемитүү А көбөйтүү 49 деген туюнтмадагы А тамгасына маани берели. Ага 1 деген маани берсек, 342 кемитүү 1 көбөйтүү 49 барабар 342 кемитүү 49 барабар 293. Ага 2 деген маани беребиз. Ага 3 деген маани беребиз. Ага 4 деген маани беребиз. Ага 5 деген маанини беребиз. Ага 6 деген маанини берсек, 342 кемитүү 6 көбөйтүү 49 барабар 342 кемитүү 294 барабар 48. Ага 7 деген маанини берсек,
342 kemitүү 7 көбөйтүү 49 barabar 342 көбөйтүү 343. Demek A'ga 7 деген маанини берүүгө болбойт. 975 көнүгүү. 2 сом 20 тыйын көбөйтүү 15 кошул 3 сом 40 тыйын көбөйтүү 15 туюнтмасы боюнча маселе түз. Demek маселе түзөлү. Биздин класстагы 15 окуучунун ар бири дүкөндөн 2 сом 20 тыйындан карандаш жана 3 сом 40 тыйындан ручка сатып алды. Жалпы ручка жана карандаштарды суммалап, акчасын кошкондо канча акча болду? Демек 2 сом 20 тыйын көбөйтүү 15 кошуу 3 сом 40 тыйын көбөйтүү 15 деген туюнтманы иштешибиз керек. Алгач 2 сом 20 тыйынды тыйын менен туюнтуп алганыбызда 220 тыйын. Эми 220 тыйынды 15 карандаш санына көбөйтөбүз. 3300. Эми 3300'дү сомго айландырганыбызда 33 сом келип чыкты. 3 сом 40 тыйын тыйын менен туюнтуп алабыз. Тыйын менен туюнтканыбызда 340 тыйын. Эми 340 тыйынды 15 ручканын санына көбөйтөбүз. 5100 тыйын. Эми 5100 тыйынды сомго айландырганыбызда 51 сом. Жалпы карандаштардын суммасы 33 сом. Жалпы ручкалардын суммасы 51 сом. Экөөсүнүн акчасын кошконубузда жалпы 84 сом келип чыкты. 976 көнүгүү. Тик бурчтуктун аянты 96 квадрат сантиметр. Bir жагы 12 сантиметр. Экинчи жагын аныкта. Демек, тик бурчтуктун bir жагы 12 сантиметр. Аянты 96 сантиметр. Экинчи жагын аныкташыбыз үчүн аянтын bir жагына бөлөбүз. Демек, 96 квадрат сантиметрди 12 сантиметрге бөлсөк, 8 сантиметр. Тик бурчтуктун экинчи жагы 8 сантиметр экен. Жообу 8 сантиметр. Тапшырма. Төмөндөгү мисалдарды иштейбиз. 116 көбөйтүү 209 кемитүү 134.080 бөлүү 419 кемитүү 1001. Экинчи мисал 73.027 бөлүү 709 көбөйтүү 10.000 кемитүү 1 миллион бөлүү 100. Биринчи мисалын иштеп көрөлү. Бул мисалдын туюнтманын амалдарыны бөлүп алайлы. Алгач көбөйтүү иштелет, экинчи бөлүү иштелет, үчүнчү кемитүү, төртүнчү кайра эле кемитүү. Эми биринчи кызыл менен белгиленген көбөйтүү амалын иштейли. 116 көбөйтүү 209 барабар 24.244. Экинчи сары түстөгү бөлүү амалын иштейли. 134.080 бөлүү 419 барабар 320. Эми жашыл түстөгү кемитүү амалын иштейли. Бул жерде 116 көбөйтүү 209'дан чыккандан бөлүү амалынан чыккан тийиндини кемитебиз. 24.244 кемитүү 320 барабар 23.924. Эми төртүнчү акыркы кемитүү амалын иштейли. 23.924 кемитүү 1001 барабар 22.923. Биринчи туюнтмабыздын мааниси 22.923. Экинчи мисалды силер үйдөн өзүңөр иштейсиңер. Ушуну менен сабагыбыз бүттү.